Assalamu alaikum Oşqobardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы күйөрмандары, саяпкерлер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылдык аймагынын Борко айылынан салам айтабыз. Боркодон өзүңүздөр көрүп турган аттын палбаны мына Азиз Чеченден чыгат экен. Атты байкаңыздар, өзүңүздөр көрүп тургандай аттын квадратыны, калыңыны мына белдүү ат издегендер Азиз менен байланышасыздар. Өзүңүздөр байкагандай эле Азиз жакшы аттар чыгарат. Бул аттын эми маалыматына сиздер менен чогууга болсок. Азиз, ассаламу алейкум. Чечен, ден соолуктар жакшы, иштер жакшыбы? Аттын машинин тартуулайт экенбиз бүгүн, Тазасы ака. Элдер сүйгөн, элдер баалаган аттын палбаны чыгат экен буйруса. Эл суктанган. Мындай бастырчы бир мүчөлөрүнү кечкеле тартып өрчүп ат экен буйруса. Багуусу да жетип турат, келиптир, Канча жаштагы ат эми бул? Аттын маалыматын берели. Жашы 7 жашар. Жашы жаш күчүндө экен ат жаныбар, Мында жакындан тартайлы. Көп кыйнабай турайлы. 15-20 күн минилди. 15-20 күн минилдиби? Бута кабактары келишкен. Серьезный ат го. Анан өтө жеңил. Жеңилби? Өтө жеңил. Тыяктар, казыктар таза. Базыктары кутуголу топ таза. Бул эми теги кандай болду аттын? Кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Алан Расул ака. Мен ам аттын өтө күчтүү гарантиясы менен алдым. Өтө катуу гарантия менен келди бу ат. Мындай тааныш адамдар. Гарантиясы менен алдым. Ар кандай жыйынга апарып салып көрсүн. Ар кандай жыйынга. Секин бастырчы өмөш. Аттын ака мына санеттерин караң. Белди караң, главный бел. Өтө белдүү экен жаныбар. Бул кой бер деп туруп палбаны кандай мындай сурап атат го өзү. Жүрөгүндө Саратан жемине тойду бул. Саратан жемине тойду. Саратан жемине тойду. Секен суу топ. Бирок азыр жакшы эле баягындай ат айнайт дей бербесин адамдар. Сен дагы эми муну аттын баягы табын алдың да, туруп бастырдың, астың дегендей. Минилип утабы? Канчага чейин бастырып утасың эми? Азырбы? Канча километрге жетип калды бастырыш? 15 километр дейин. 15ге жетип калдыбы? 15 километр дейин, 20 деп дагы. 15 километр басып утат ат. 15 километр басып. Сезонго почти даяр экен да? Сезонго Кудай кааласа бул олуктун башталышына даяр болот. Да 10-15 күндө даяр болот, сууту келет. Сууту келет. Бою канча чыгат палбан аттын? 63 өлчөп алсам 63. 1.63. 63 өлчөп алсам. Мына алдынан артынан өзүңүздөр көрүңүздөр. Аттын палбаны. Бул эми теги кандай заты? Заты кыргыз жылкыда. Таза эле. Бою 63 демек. Кайманаты барбы аттын кайманаты? Кайманаты солдат. Солдат кайманатында. Тепчиштеп жаман өнөрү жок, а? Жок, ондай өнөрү жок. Ат үйүргө койлбадыбы? Үйүргө ошо менен мурунку эгеси койдум деди. Ушуна коюп тур, кой бербептир. Кой берилген эмес. Бул ат куугазык каралдыбы ошондо? Куугазык. Куугазык. Куугазык карапты. Жаныбар мына. Жылууларда жайында баш таштабайт экен, а? Бош таштабайт. Да кааласа. Өзү эми асып атат, көрдүңүзбү? Просто неме кылып эле турайлы. Гарантия менен келди, гарантия менен сатылат буйруса. Гарантия менен сатам. Кудайга шүгүр ака, ушунча неме кылсабыз, бирок таза нерсе чыгарып саттык. Алеге аптасына эмес 2-3 айда бирдегин, э? Таза нерсе чыгарып, кийинки адамды ham ыраазы кылчу кылайлы. Мынакей көп аттын кыйнаштын кереги жок, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Күн дем болуп атат да азыр. Солдат дедиң. Солдат. Баасы канча солдаттын? Ака өзүм менен жакшы пулга алдым. Жакшы баага келди. Жакшы пулга келди. $7.800 коём. $7.800. Не содалашы жолу болобу анан кийин? Болот ака. Доставкалар болобу алам дегендерге? Доставканы шу жерге келип аттын соодасын пиширсенен кийин доставка кылып. Аттын үстүндө келип туруп атты көрүп, соодасын пиширип, чечип алайлы деген анан доставкага келишилет. Айткан жерине доставка болот. Номерлер кайсы номерлер менен байланышат?
77 менен. Плюс 996 777 менен 09 00 00 04 номери менен байланышасыздар. Чечендин солдаты эфирде болду.